Саламатсыздарбы? Эфирде Саресип, кызматыңыздарда Жанара Есенова. Өзүңүздөр билгендей эле, биз Чүй облусуна тийиштүү ар бир багытта жыл ичинде жасалган алгылыктуу иш-чаралардын жыйынтыгын чыгарып, эл алдына тартуулап жаткан учурубуз ал эми бүгүнкү кезек Чүй милициясына келип жетти. Деги эле 2023-жылы Чүй милициясында кандай иштер аткарылды, жетишкендиктер, ийгиликтер жаралды, алдыга келерки 2024-жылга коюлган кандай милдеттер бар, дал ушул багытта бүгүнкү жарым сааттын алкагында биздин студиябызга келген атайын адистер менен кеп учугун сиздерге тартууламакчыбыз. Андыктан бүгүнкү биздин маекке кошулууга сиздерде дагы мүмкүнчүлүк бар экендигин айта кетели. Ал биздин түз эфир байланыштар 0312 67 01 91 телефону аркылуу коңгуроо чалсаңыздар болот, же болбосо 0501 67 01 91 номерине СМС түрүндө WhatsApp'ка билдирүүңүздөрдү калтырсаңыздар болот. Ал эми уруксат этсеңиздер, кезектеги студиябызга келген меймандарыбызды тааныштыра кете турган болсок, Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө кызматынын башчысынын орун басары, милициянын полковниги Сматов Урматбек Мухтарбекович жана ошондой эле Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын коомдук коопсуздук кызматынын башчысы, милициянын полковниги Эрлан Атантаев келип турган учурлары. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Эң алгач ушул келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктап, анан эфирибизди баштасак, негизи эле өзүңүздөр бүгүнкү биздин темабызда айтылгандай эле жыл жыйынтыгы болгондуктан, ар бириңиздердин ушул кызматыңыздарга, бөлүгүңүздөргө кененирээк токтой кетсек. Айтсак, негизи эле ушул тергөө кызматынын жыл ичинде аткарылган кандай алгылыктуу иштери болду, же башка жылга салыштырмалуу? Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, урматтуу Чүйөрөнүн жашоочулары, биринчиден баарыңыздар тең келе жаткан жаңы 2024-жылыңыздар менен өзүмдүн атыман жана тергөө кызматынын кызматкерлеринин атынан куттуктайм. Жаңы жылда жакшы ийгиликтерге жетелик. Жаңы жыл биз үчүн молчулуктун жылы, токчулуктун жылы болсун. Сиз айткандай 2023-жылдын аягында Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгы тарабынан облуста коомдук тартипти сактоо, жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу багытындагы иш-чаралар Кыргыз Республикасынын президентинин, министрлер кабинетинин жана ички иштер министрлигинин коллегиянын чечимдеринин негизинде уюштурулуп, төмөнкү багытта жүргүзүлдү. Коомчулуктун жана жарандардын коопсуздугун камсыздоо, криминалдык коркунучтарга каршы күрөшүү, укук бузууларды алдын алуу үчүн мамлекеттик тутумду жакшыртуу, жарандарга сервистик тейлөө көрсөтүү, Кыргыз Республикасынын ИИМдин министринин 5 кадам боюнча коюлган тапшырмасын аткаруу. Бул 23-жылы салыштырмалуу 22-жылга салыштырмалуу көптөгөн жакшы ийгиликтерге жеттик десек жаңылыш албайбыз. Себеби катталган кылмыштардын бетин ачуусу бул жылы өткөнкү жылга салыштырмалуу көбүрөөк болдубу же азайдыбы тескерисинче? Бул жылы азайып, бул бирден бир себеби милиция кызматкерлери тарабынан профилактиканын жакшы жүргүзүлүп атканы, кылмыш катталган кылмыштардын бетин ачуу боюнча жүргүзүп жаткан иштердин алкагында мурдагы жылга салыштырмалуу 10%дан ашык ачуунун бети ачылды. Бул ушул милиция кызматкерлеринин ыкчам түрдө иш алып баргандыгынын негизинде болду да. Албетте. Ал эми кылмыштуулуктун саны өзү өстүбү же азайдыбы? Кылмыштуулуктун саны өткөн жылга салыштырмалуу азайды. Дагы албетте бул тийиштүү сиздердин ошол бөлүмгө дагы кайрылмакчыбыз бүгүнкү көрсөтүүсүнүн алкагында. Ал эми кезектеги негизи эле коомдук коопсуздук кызматы жылды кандай таризда жыйынтыктап жатат? Негизи эле деги эле коопсуздук деген сөз биздин жеке жарандык позициябызга да өтө жакын эмеспи? Саламатсыздарбы? Урматтуу көрүүчүлөр, Кыргызстандын эли көрүп турса керек, баарыңыздарга өз убакыттан пайдаланып айта кетейин. Жаңы жылыңыздар менен буга чейин каалоо тилектер айтылып кетти, ошонун баары кабыл болсун. Бул
буга чейин жана берилген суроолор боюнча айта кетсек, быйылкы жылы былтыркы жылга салыштырып, анан быйылкы жылга салыштырган негизи туура деле эмес. Ар бир болгон факт боюнча бизде ыкчам иликтөө иштери жүрүп, кылмыштардын жана оор кылмыштар, өтө оор кылмыштар, ошол эле майда кылмыштар болуп атат. Анын баарын бети убагында ачылып жатты. Негизи мындай сиз суроо бердиңиз, салыштырганда былтыркы жылга караганда быйылкы жылы катталган кылмыштардын саны негизи жыл сайын буга чейин айтылып келген да, кандайдыр салыштырмалуу жүргүзүлүп келген статистика боюнча. Статистика боюнча азайды. Ошол эле учурда катталган кылмыштардын ачуу пайызы дагы бир топ жоготулду. Мунун бирден бир себеби биздин өкмөт башчыбыз, президентибиз, жана биз буга чейин айтып кеткен министр жана биздин министрдин 5 кадамы деген бар. Ошонун негизи бар сервистик töйлөөнүн негизинде азыркы заманбап технологиянын өнүгүшүнө байланыштуу бизде дагы көп жанагындай байкоочу камералар, жазуучу камералар, сактоочу камералар бүт баары ошо коюлган технологиянын негизинде көп кылмыштардын бети тез аранын ичинде ачылып жатты. Ошол эле учурда бизде коомдук коопсуздукту сактоодо жана кылмыштуулуктун бетин ачууда жана кылмыштуу болтурбоо профилактикалык иш-чараларды көп рейдовый иш-чараларды өткөздүк. Ошондо жыйынтыгы бирден бир тийсе керек деп эсептейм. Ошол эле учурда айта кетсек, ушу биздин жарандарыбызга дагы көп ыраазычтык билдирип кетиш керек. Жарандар дагы баягы мурунка карабай кичине сагыраак болуп, ошол эле учурда жана кылмыштуулукту болтурууга акыл насааттарын дагы көп улуулар жаштар дагы жанагындай бири-бирине эфирлерден ар кандай сиздер тараптан дагы көп ушундай үгүттөө иштери, кылмыштуулукка барбоо, болтурбоо боюнча да көп иштер жүргүзүлүп, ошонун кесипети дагы чоң тийсе керек. Ага да ыраазычылык билдире кетиш керек. Негизги багыты ушундай. Негизи эле мынакей жогоруда айта кетпедиңизби, деги эле ушул жазуучу, жүзүнө таануучу камералардын натыйжасы дагы бул ушул кылмыштуулукту ачууда, коопсуздукту сактоодо негизи жардам берүүдө деп. Ал эми жогоруда аталган өзгөчө ушул эле жүзүнөн таануучу камералар боюнча айта кетсеңиздер, Чүй облусунда канча пайызы камтылган бул боюнча жана ошондой эле азыркы кездеги ар кандай кылмыштуулуктун түрүндө бул камералардын берген таасири ишиңиздерге? Туура суроо берип атасыз. Бул бизде да азыр технологиянын өнүгүшүнө байланыштуу биз адамдардын, элдин, жарандардын көп чогулган жерлерине, ар кандай кылмыштуулуктун анализдеп, кылмыштуулук көбүрөөк болгон жерлерге биз көбүнчө камералар орнотулган. Бул биз тараптан да орнотулган, министрлик тарабынан орнотулду, демөөрчүлөр тарабынан да көп орнотулду. Бул айыл жергесинде айыл өкмөттөрү тарабынан өздөрү колго алып, ушуна кылмыштуулукту азайталы деп көп жерлерге камералар орнотушту. Но биз ошонун баарын алып келип туруп бир серверге, бизде жанагы атайын борборлоштурган сервер бар, ошол жака туташтырдык. Ал жерде көпкө чейин сакталып турат бул. Кийинки бир убакта кылмыштуулукту ачууга негиз болуп, ушундай бир суроо жооптор болсо, ошол жерден карап ачканга мүмкүнчүлүк берет. Анан бул жанагы жүзүнөн таанып байкоочу камералар бул көптөн бери бир 4-5 жыл болду уже келатат. Бул боюнча негизи баягы издөөдө жүргөн, кылмыш жасап туруп, жеринен качып кеткен, андан кийин издөө жарыяланып, ошо издөөдө жүргөн кылмышкерлер дагы бул боюнча кармалып атат. Ачуу пайызы азыр жылга, айдан айга улам көбөйүп баратат. Башында биз жаңы киргизгенде көп байкалбай аткан, азыр көп эле байкалып калды. Көп эле кылмышкерлер ушунун негизинде кармалып атат. Анан бирден бир айта кетчү нерсе, биз деген биякта күнүбү, түнүбү, дем алыш убагы, майрам убагы карабастан ошол байкоочу камералардын жандарында биздин кызматкерлер атайын кезметте турушат, жакыныраак турушат. Ошондо атайын мындай белги берилгенде ошолор ошол жака тез аранын ичинде иш-чараларды көрүшөт. Анан бул боюнча да айта кетсек, жанагы камералар негизи биздиге Чүй өрөөнүндө негизи тоолуу аймак болгондон кийин биякта көбүнчө мал андай мал жагын көп кармашат. Анан мал урурлук дагы бизде күчөп аткан үчүн ошондо кийинки суроо болчу, кайсыл багыттагы кылмыштуулук көбүнчө кездешет да ушул Чүй облусунда? Мал урурлук, анан багбанчылык менен Чүй өрөөнү, анан баардык эле профиль менен Чүй өрөөнү ушундай да баягы Бишкекке жакын болгондон кийин ички миграцияда ички миграция, сырткы миграцияда күч алган, анан Бишкекке көп батпагандар. Могу Чүй жергесинде айта кетсек, Аламбидин району, Сокулук районунда, ушу Ысык Ата жак, Москва жак ушундай көп кездешет да.
Анан ошол жакта көбүнчө бизде мал урурлук, батир урурлуктар көбөйүп атат. Ошонун баары ушу камеранын негизинде, баягы камерага түшүп фиксировать этип калат. Ошонун негизинде көп ачылып атат. Бул боюнча да биздин ыкчам бийликтөө, кылмыш иликтөө багытында кызматкерлерибиз бар атайын. Булар жакшы алгылыктуу иштерди ачып атат. Биз айта кетсек, мисалы бизде оор жана өзгөчө оор кылмыштардын почти 99% бардыгы ачылды. Ушул камералар менен да ачылып атат, өзүнчө издөө иштеринин аракетине да ачылып атат. Көп кылмыштар ачылып атат. Атайын мынакей жогоруда айтып калдыңыз, издөө иш-чаралары деп. Атайын издөө иш-чараларында аттары берилип, кандайдыр долбоор иретинде кошумча ведомстволордун жардамы менен да кошо иш алып барган ачылуулар, иш-чаралар быйыл көп болду. Көп болду. Чүй облусунда дагы бул жаатка токтой кетсеңиздер. Бул боюнча эми айта кетсек, биз деген көп иш-чараны өткөзгөндө биз бул жерден кылмыштуулукту ачуу боюнча жалаң эле ушу ички органдардын кызматкерлери гана киришпесе, биз бардык ар тараптан кызыктар органдардын кызматкерлери менен чоң иш алып барабыз. Ал жөнүндө бизде комплекстүү иш-чаралар бар. Атайын ведомстволор менен бизге жыл башынан ушу жылдын аягына чейин деп туруп атайын комплекс иш-чаралары менен атайын бекитилген пландар бар. Ошо пландардын негизинде да алып барып атабыз. Ошол эле учурда жанагы сиз айткан башка ведомстволор менен деп. Бизде министрдин колдоосу менен, анан бизде бир Шамшыбек байкебиз бар, биздин пенсионер, ардактуу пенсионерибиз. Ошол ОБСН тарабынан бул Кыргызстанда биринчи жолу болуп ачылды. Жана көчмө кабылдамалар деген ачылды. Биздин 8 районубузда көчмө кабылдамалар иш алып барып жатат. 8 автомашина менен. Ал көчмө кабылдамалардын эң бирден бир милдети болуп, бул деген башка кызыктар органдар менен чогуу жерлерге чыгып, жерлеринде ошо көмөк көрсөтүп, юридикалык кеңеш берилеби, ар кандай суроолор болсо арыз даттануулар болобу. Бул жалаң гана ушу биздин ички иштер органдарына тиешелүү эмес, баардык суу маселеси, айыл өкмөтүнө тиешелүү, акимиятка тиешелүү, медицинага тиешелүү, баардык бүт тармактарга тиешелүү жумуштардын баарын ошол жерден каттап алып барып жатат. Аймактык тескөөчү бул жардамчы катары болобу, жандан артыгыраак жумушту аткарабы? Аймактык тескөөчү бул өзүнүн аймагында болгон баардык түр менен иштейт. А бул болсо ошол жерде чогулган элдерде чогулуп жалпы калаттагы аймактык тескөөчү алып туруп эми арыз даттанууну аймак тескөөчү баардык жалгыз киши, жалгыз кызматкер баардыгына жетише албайт экен. Ошон үчүн бу жерге биз машинеге бүт структурадан чогулат дагы жумасына 1-2-3 жолу атайын айылдарга план түзүп, план негизинде чыгып, ошол жерде суроо жооп болсо каттап, ошон үчүн ошо менен иш алып барып жатат. Бул деген жана президентибиздин, биздин министрдин койгон сервистик тейлөө дегендин ошонун бирден бир алкагында ошо ишти алып барып жаткан. Анан биздин президентибиздин койгон талабы эмне үчүн жерлерде маселелер чечилбейт, ошол тутанып отуруп, акыры келип туруп Бишкек калаасында жанагындай ар кандай акция, ар кандай митингдер болуп жатат. Ошону болтурбоо максатында ар бир адамдын өзүнүн даттануусу или каалоосу боюнча арыз муңун ошо жерден чечсе, бул ар бир адамдын өзүн ыраазы болуп калат эле да. Ошон үчүн биз ошону чоң ыраазычылык ушуну уюштурган адамдарга ошол жерден жерлеринде чечилип атат. Көп маселелер чечилди бул боюнча. Мынакей чынында эле азыр өзгөчө азыркы кездеги көйгөйлөрдүн бирин токтогулу кеттиңиз. Анан ушул эле учурда мисалы үчүн Чүй облусунун ушул жергиликтүү калктар арасында топтолгон активисттери дагы көмөк көргөзө алабы, сиздер менен бирдикте иш алып бара алышабы? Урматбек Мухтарбекович, сиз айтып бере аласызбы ушул багытында? Туура суроо койдуңуз. Бул жерден жалгыз эле милициянын колунан көп нерсе келбейт. Бул жалаң ушул ар бир жердеги активисттер, жердин жашоочулары тарабынан көп ушу милиция кызматкерлерине жардам берип, ошол менен көп кылмыштар ачылып жатат. Өзүңүздөр билгендей, Чүй өрөөнүндө эң эле бул уурулук фактылары көп болгон. Бул батири уурулук, жана жогоруда айтылгандай чөнтөк уурулук фактылары, мал уурулук деген фактылар болот. Андан тышкары алдамчылык фактылар. Бизге азыр коюлган талаптар боюнча биз ошол келген чыгымды өндүрүү максатында да көп жумуштарды жүргүзүп атабыз. Бул мурда, например, урдалып эле сотко кетирсек, азыр ушул
өндүрүү максатында дагы бизге талаптар катуу коюлган. Ошол эмеде багытта жумуш жүргүзүп атабыз. Андан тышкары мына өзүңөр деле телекөрсөтүүлөрдөн көрүп атасыңар, азыркы учурда көйгөй жараган бул коррупция маселеси болуп атат. Коррупция маселесинде мына жакынкы арада эле Орок айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары, ошондой эле Аламүдүн айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары, депутаты тарабынан опуза талап болгон фактылар болду, алдамчылык боюнча фактылар болду. Ошол менен мунун баары тең эле ушул жергиликтүү элдин ошо кандайдыр бир адамдардын жардамы менен көп жумуштар жүрүп атат. Ошол эле учурда мындай суроо пайда болот. Ушундай иш-чараларды жүргүзүүдө, мисалы үчүн опузалап акча талап кылууда же болбосо кандайдыр криминалдык иш-чараларды аныктоодо бул бир эле күндө, 2 күндө чыгып калган, аныкталып калган иш-чара эмес да. Буга да бир созулган убакыт талап кылынса керек, Анан бул учурда деги эле ошол кызматкерлердин коопсуздугун камсыздоодо жана ошондой эле иш-чараны жүргүзүүдө кимдер менен иштейсиздер? Деги эле азыркы учурда коомчулук милицияга болгон ишеними канчалык деңгээлде? Эми коомчулуктун азыркы учурда милицияга ишеними жакшы эле болуп атат, бирок ошол кезде дагы кандайдыр бир нааразычылык учурлар болот. Да. Ошол себептен биз азыр ушу коомчулук менен көбүрөөк жумуш жүргүзүп, коомчулукка милицияга караган ишенимин жакшыртуу максатында, ошо коомчулуктун жанагы кандайдыр бир кылмыштарын ачып жардам берүү максатында көптөгөн иш-чараларды жүргүзүп атабыз. Мындан да ары жүргүзөбүз. Өзүңүздөр билгендей, ар бир милиция ар бир аймактарда участкалык инспекторлор тарабынан бүт элдер менен жакын жумуш жүргүзүп, азыр жумуштарды ар бир райондордо жакшы алып баратат десек жаңылышпайбыз. Себеби биз башкармалык тарабынан дагы болгон кылмыштары күнүнө анализ жүргүзүп, ар бир кылмыш боюнча дыкаттык менен текшерип, туура жолго түшүрүү, туура тергөө максатында жумуш жүргүзүлүп атат. Ал эми жанагы иш-чараларды жүргүзүүдө милиция кызматкерлеринин жашоосуна, жанына, коопсуздугу тарабынан да кандай көмүскөлөр жүргүзүлөт? Балким Эрлан Муканович, сиз бул жагын айтып берип кетесиз. Эми ар бир кызматкер биз жумушка кирип атканда өз ант берип киргенбиз, каныбызды, жаныбызды аябай кайсы жерде болсо дагы кылмыштуулук менен каршы күрөшүүгө даярбыз деп. Албетте бул боюнча ар бир кызматкердин өзүнүн кызмат өтөө учурунда коопсуздугу сакталышы керек. Бул боюнча бизде акыл насааттама, нускамалар өткөрүлөт. Ошол эле учурда биз ар бир кызматкердин ден соолугуна дагы көңүл бөлүнөт биз тараптан. Медициналык кароолор, окутуулар жүрөт ар боюнча. Анан эми ар бир жаран деле өзү бул кылмыштуулукту биз ар бир жаран азыр бизде негизи мурун көп болуп аткан, азыр кичине оңолуп баратат. Мурун ар бир өзүбүздүн баягы правабызды билебиз дагы, милдетибизди унутуп калганбыз да. Азыркы учурда ошолор кичине жанданып келатат. Бизде атайын дружинниктер бар, чогуу жүргөн. Мисалы ар бир айыл өкмөттөрдө коомдук кылмыштуулук алдын алуу борборлору бар, коомдук борборлору бар, атайын ачылган. Ошол жакта да аксакалдар соту, жаштар группалары бар, ошолор менен чогуу иштерди алып барышат. Кудайга шүгүр, азыр жакшы болуп калат. Анан азыр бугуреке сиз жана буга чейин да айтып кеттиңиз, кылмыштуулук боюнча, неметке боюнча кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө действительно буга чейин да менин кесиптешим айтып кеткендей, баягы милиция тарабынан эле жалгыз иш алып барса эч качан бул мынчалык жыйынтык көргөзмөйт. Жыйынтык көргөзбөйт. Ошол учурда биз деген эл менен чогуу баарыбызга эле кылмыштын болбогонун эле тилейбиз да. Кылмыштуулук канчалык аз болсо ошончо жакшы, ошон үчүн баардык чогуу чаралуу иш алып барып атабыз. Бул боюнча мына биздин президенттин атайын ыйгарымдуу өкүлчүлүгү Канат Сагыныч тарабынан да көп алгылыктуу иштер болот. Көп атайын направленияларды берип, атайын көп иштерди кылып, мектеп арасындагы жана балдар, жаш балдар арасында зордук, зомбулук, рекетчилик болбосун, ар кандай бири-бирине кыйноо көргөзбөсүн, жанагындай дедовщина деген баарын жоготуу тарабында анын орун басары
Гүлмира Алибековна бар. Ал көп күнү түнү биз менен чогуу ушундай иштерди жүргүзүп атат. Өзү инициатива менен өзү бизди давай иштегиле тигиндей мындай деп атат. Бирок ошол эле учурда биз жактан да кичине кемчиликтер болот экен, кемчиликсиз жумуш болбойт экен. Бул кемчиликтерибиз мындай болуп атат, биз деген жанагы ар кайсы сырттан көп коноктор келет, көп иш чаралар болуп атат. Ар кандай коомдук коопсуздукту кароо тарабынан биз кызматкерлер ордунда болбой калат экен. Ошолор көп болуп атат да. Негизи баягы чүй өрөөнүндө, чүй жеринде көп коноктор көп келет. Анын коопсуздугун биз сакташыбыз керек. Ошол учурда биз ар кайсы тараптан өзүнүн кызматкерлерин тартып атабыз дагы. Аймактык тескөөчүлөр, жанагы жаш балдар менен иштеген инспекторлор дагы ошо көп ордуларында көп жанагы көрүнбөй калып аткан. Ошол болуп атат. Аны элдер арасынан дагы бизге суроо талаптар көп түшүп аткан. Ошол болуп атат да. Эмне үчүн ордунда болбой калат деп. Ошону дагы биз азыркы учурда буларды көп жерлерден алдырбай, ошо жерлердин аймактарында иштерин апарсын деп иш чараларды көрүп жатабыз. Эрлан Муканович, рахмат. Жообуңузга себеби азыркы кезде ушул кезектеги суроо дал ушул багытында болчу. Чынында эле Чүй облусу деги эле ушул Борбор калаага дагы түзмө-түз тиешеси болгондуктан кадимкидей көп учурларда ушул милиция кызматкерлери деги эле жолдун жээгинде жүргөн биздин көрүүчүлөрүбүз көрүп жүргөн милиционерлердин көпчүлүгү дагы дал ушул Чүй облусунун милициялары болуп келет. Анан ушул жерде мынакей жумуш аткарганга жетишпей же кайсыл бир учурда алаксып калган кездер болот. Ошондуктан мезгилде, учурда ушул штат маселеси, кызматкерлердин саны канчалык деңгээлде, негизи эле кызматкерлер жетиштүүбү? Себеби Чүй облусу дегенде эле биз баягы алгачкы суроолорду, алгачкы жолдорду гана элестетет экенбиз. Ал эми бизде аймактар бар да, алыстар бар. Зордук зомбулук Чүй облусунда да өтө көп кайталанат. Өзгөчө үй ичинде, үй бүлөлүк зордук зомбулуктар. Ушул учурда ыкчамдуулук канчалык деңгээлде? Бул боюнча айта кетсек, ар бир бизде кызматкерлердин баарын эле биз аймактардын бияка коопсуздукту кароо учурунда биз аймактардын баарын алып кетип калаякта милиция кызматкерлери калбай калат дегенден алыспыз. Ал учурда атайын бизде күчөтүлгөн тартипте кылабыз дагы. Аерде жана ыкчам бир жерде бир кылмыш катталып, ушундай чакыруу түшсө, аяга ыкчам жетип барганга деп туруп атайын группалар бар, мобильный группалар, ошолор түзүп койгонбуз. Анан бизде эле жанагы сиз айткандай үй бүлөлүк зордук зомбулуктар көбүнчө бизде мореки Бишкекке жакын жайгашкан. Бизде өзүнүн чүй өрөөнүндө эле 40тан ашык жаңы конуштар бар. Ошо жаңы конуштарда бул социалдык жактан үй бүлөлүк ушундай зордук зомбулуктар көп катталып атат бизде. Ал боюнча аяка дагы жана көп иш чаралар жүргүзүп, кызматкерлерди ошол жактан албай, ошол жакта постоянно ар бир үйдү текшерип, ошол жердин социалдык ар кандай багыттагы бүт профилактика иш чараларды сүйлөшүү жүргүзгүлө, аңгемешкиле, баарлашкыла деп ошонун баарына биз окутуп, үйрөтүп жөнөтүп атабыз. Чүй облусунда жогоруда дагы белгилей кеткендей эле, дал ошол бир ири аймактык республикадан бир өзгөчөлөнгөн чөлкөн болуп эсептелинет. Андан сырткары Чүй облусунун андайдыр бир атайын бирдиктүү аймактар бар. Баягы Крим жаатында же болбосо кандайдыр терс көрүнүштөр көбүрөөк катталган учур багытында, бул жагытында дагы мисалы үчүн башка региондорго, башка аймактарга коюлган милиция курамына салыштырмалуу ал жерлерге кичине көбүрөөк коюлуп көңүл бурулабы? Албетте биз деген бул деген эртең менен ар жума сайын, ай сайын өзүбүз баягы жыйындарды өткөзүп, баягы биз милиция только биз кылмыштуулукту карап турбастан ар кандай көйгөйлөр болуп кетиши мүмкүн, ар бир жерде ачак болушу мүмкүн, бир жерден от алып жанданып кетиши мүмкүн деп туруп, бул боюнча биздин жанагы губернаторубуз Канат Сагыныч жыйын өткөзөт, ал жерден көп айтат. Ошол жерлерге биздин милиция кызматкерлерин, ошол эле учурда жана айыл өкмөттүн башка кызыктар органдар кызматкерлерин дагы барып, ошол жерде жанагындай биздин жана көчмө кабылдамалар ошол жерге тез барып туруп, суроо жооп, кандай маселе болуп атат, ошо жеринде чечкенге аракет кылып иштеп атабыз. Анан жанагы сиз айтып кеткендей боюнча биз азыр эми аракет кылып жатабыз. Бул боюнча жанагындай көп иштер жүрүп жатат. Эми баягы баары эле бир күндө бүтө калбайт экен. Бул боюнча көп алдыга койгон максаттар ашы керек. Бул биздин губернатор Канат Сагынычтын жанагы койгон коопсуз шаар, коопсуз айыл аймагы,
коопсуз көчө, коопсуз мектеп деп атайын багыттарды койгон. Ошо боюнча биз иштерди алып барып жатабыз. Бул да алгылыктуу иш жардамды жакшы берилип атат. Рахмат. Урматтуу Муктар Бекович, айта кетсеңиз, мынакей жогоруда дагы ушул эл менен милициянын ортосундагы байланыш жөнүндө сөз болуп кетпедиби? Ошол эле учурда мынакей дагы айтылып кетти, укук менен милдетти айрым жарандар баягы алмаштырып алышат, туура эмес түшүнүктө болушат деп. Анан ушул учурда негизги эле акыркы жылдары үй бүлөлүк зордук, зомбулук абдан күч алып жаткандыгы маалым. Ушул учурда мисалы үчүн ушул сиздин жеке практикаңызда, иштериңиздерде бул багытта сиздерге болгон ишеним жана ал иш-чараны же болбосо дал ушундай кылмыштуулукту ачыгына чейин чыгып, жарандарга түшүндүрмө берип, анын кандайдыр бир жакшы жагына жыйынтык көргөзүлгөн учурлар болдубу? Ооба. Бул мен азыр эле Эрлан Муканович айтып кеткендей, Чүй облусунун аймагында мына биздин эң көйгөй жараткан бул Сокулук району жана Аламүдүн району деп айтып кетсек болот. Себеби Кыргыз элинин жалпы ушул канча областтардын жарандардын көпчүлүгү Бишкек шаарынын жанында жайгашкан Сокулук менен Аламүдүн райондоруна азыр көп көчүп келген учурлары бар. Жана ошол жерден эле жана социалдык эмелерине байланыштуу кыйналып кеткен моменттер болот. Анан үй бүлөлүк зомбулуктар ошондон келип чыгат экен. Ал боюнча ар бир катталган кылмыш болобу, материал болобу, аны дыкаттап тергеп, эмнеден келип чыкканын аныктап, анан кийин ошол боюнча биз дагы эми үй бүлөлүк зомбулук дегенден кээ бир жерлерде болот экен, ачуусу менен жазып койгон, арыздарды ачуусу менен жазып койгон момент болот. Ачуусу тарагандан кийин кайра бири-биринен кечирим сурап токтоп калганда болот. Кээ биркилер бир нече жолу кайталанып, бирок аял заты болобу же ошол үй бүлөнүн бир мүчөсү ошону уже кечке айта албай айткан бизге ошентип арыз менен кайрылып же кошуналары тарабынан кайрылганда биз ошону толук тергеп, толук баарын тең изилдеп чыгып, туура чечим чыгаруу жана соттук кароого жиберүү боюнча жумуштарды көптөн жүргүзүп атабыз. Анын үстүндө андан кийин ошону менен эле токтолбой чыккан чечимди аткарууга дагы коомдук коопсуздук кызматына ошол жерде катталган үйлөрүндө жашаган даректеринде дагы көзөмөлгө алуу үчүн жиберип атабыз. Анан окуя бүткөндөн кийин дагы? Окуя бүткөндөн кийин дагы. Анан негизи эле жогоруда белгилей кеттиңиздер, облустта көбүнчө ушул кылмыштуулуктун көпчүлүгү бул ууруу маселесине да. Бирок бул ууручулук өзүнүн дагы бир убак сааты менен да болсо керек, сезондук деп коет эмеспи, мезгилдик деп. Ал эми андан сырткары негизи эле жыл ичинде кылмыштуулуктун кайсыл багыты көбүрөөк катталды Чүй облусу боюнча? Ооба, сиз туура айтып атасыз. Бул эң эле көп азыркы учурда мына алдамчылык фактылары болуп атат. Бул алдамчылык факты деген бул алдоо жолу менен бирөөнүн ишенимине кирип, ошолордун акчасын, акча каражатын же ушул эле азыр көйгөй жаралып аткан Аламүдүн районунда жана Сокулук районундагы жер маселелери болуп, бирден бир мындай көйгөй жараткан маселелерден туралат. Бирок ал боюнча ар бирөө боюнча дыкаттык менен иштерди тергеп, ошону туура жолго салуу боюнча, туура иштерди тергөө боюнча жумушту жүргүзүп, канча деген иштерди соттук кароого жибердик. Азыркы учурда мүлк уурулуктары дагы айтып атпайсызбы, көп жарандар ушу тегерек биздин Чүй облусунун тегерегине Сокулук менен Аламүдүнгө келип алып, жашоосу кыйынчылыгына байланыштуу батир уурулуктар көп катталып атат. Ошолордун албетте эң эле көйгөй жараткан бул уурулук менен эле алдамчылык фактылары. Алардын ар бирөө боюнча жумушту жүргүзүп, соттук кароого болсо соттук кароого жиберип, анан кээ бирки учурда мен айтпадымбы, арыз жазуудан баш тартуу чечимдери да болуп атат. Ал өздөрү жарашып алгандыгына байланыштуу ал боюнча дагы туура чечимдерди кабыл алып атабыз. Түшүнүктүү. Бизге бөлүнгөн убакытта тилекке каршы соңуна келип калды. Биздин көрүүчүлөрүбүздүн айрымдарынын суроолорун биз азыр эфирден сырткары берип, өз дарегине анын жоопту кайра жеткиребиз деген ишеничтемин. Эрлан Муканович, сизде кошумча болсо кошумчалап кетсеңиз болот. Кошумчам эми баардыгына ушу биздин келе жаткан жылыбыз тынчтыктын жылы, өнүгүүнүн жылы,
ден соолуктун жылы болсун, бардык жакшылыктар алыса өтүп туруш. Чүй өрөөнүн аймагында көп улуттуу биздин өрөөн болуп эсептелет. Ошо улуттар арасында ынтымактуулукту каалап кетет элем. Рахмат барыңыздар. Сизде калуу тилегиңиз болсо айтып кетсеңиз. Калуу тилегим мен дагы ушул кыргыз элибизде ушул келаткан жаңы жылыбыз менен куттуктап, ушу жаңы жылда жакшы ийгиликтер жетип, ушу кылмыштуулук менен күрөшүүдө жогоруда айтылган биздин жарандардын дагы берген маалыматы зор, жардамы зор дегендей, ошо милиция кызматы ушу элдер менен чогуу бир жумуш алып барып, ушу жакшы ийгиликке жетет деген ойдобуз. Баарыңыздардын келаткан жаңы жылыңыздар менен. Рахмат, вакытыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге жана ушул кыска мөөнөттө аткарылган иштериңиздер жөнүндө ушул коомчулук менен бөлүшүп, жана иштериңиздердин кандайдыр деңгээлде аткарылгандыгы менен бөлүшүп кеткениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Эскерте кетсек, урматтуу эле көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин тема жыл жыйынтыгы 2023 Чүй милициясында аткарылган алгылыктуу иштер тууралуу болду. Ага бизге дал ушул тийиштүү маалыматы менен бөлүшкөн Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө кызматынын башчысынын орун басары милициянын полковниги Урматбек Сматов болду, жана ошондой эле коомдук коопсуздук кызматынын башчысы милициянын полковниги Эрлан Атандаевтар келишти. Сиздердин дагы бир жолу келе жаткан жаңы жылыңыздар менен деп УТРК Чүй телеканалынын сересеп көрсөтүүсү соңуна келди. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкүнчө саламат калыңыздар.